Жаңылыктардын кечки толукталган чыгарылышын баштайбыз. Алгач бүгүнкү маалыматтардан кыскача турнук. Юн окуясы. Өлкө башчы Садыр Жапаров башкы прокуратурага суракка барды. Парламентте президенттин Оштогу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловдун иш аракети каралып, депутаттар Жалалидин Нурбаевке карата туура эмес маалыматтар болуп жаткандыгын айтып чыгышты. Акыркы 3 айында жогорку кеңештин камсыздоого бюджеттен 114 миллион 30 миң 500 сом сарпталган. Жарандарга социалдык жана психологиялык көмөк көрсөтүү. Ош шаарында үй-бүлөгө жана балдарга жардам берүү борбору ачык эшиктер күнүн өткөрүп жатат. Ушул жана башка маалыматтар менен жарым саат аралыгында түз эфирде мен Айганыш Туратбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Бүгүн 27 апрелде президент Садыр Жапаров 2010 жылдагы Юн окуясынын иши боюнча башкы прокуратурага суракка чакыртылды. Буга чейин ушул эле иш боюнча коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиев күбө катары суралган. Садыр Жапаров саат 12:30да сурактан чыкканы белгилүү болду. Эске салсак, 2010 жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улуттар аралык кагылышуу чыгып, 400дөн ашуун адам курман болгон. Садыр Жапаров ал учурда коррупция менен күрөшүү боюнча улуттук агенттиктин комиссары катары кызматын аркалап турган. Өлкө башчысы Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. 2023 жылдын 1 январында күчүнө кире турган жарлыкта Ысык көл облусундагы жайкы эс алуу, ден соолукту чыңдоо жайларын инженердик курулмаларсыз иштетүүгө тыюу салынган. Ошол эле учурда эс алуу жайлар, пансионаттар жээк менен имараттын ортосундагы аралыкты сактоо ченемин бузуп жатканы белгиленген. Бул Ысык көлдүн экологиясына түздөн түз коркунуч туудургандыктан өлкө башчы бир катар чектөөлөрдү кабыл алган. Жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөө министрлер кабинетине, балыкчы Чолпон Ата Каракол шаарынын мэриясына, Ысык көл облусунун жетекчилигине, райондук администрацияларга жүктөлдү. Мындан тышкары министрлер кабинетине 2023 жылдын 1 январына чейин комплекстүү мамлекеттик программасын иштеп чыгуу тапшырылды. Анын негизинде Ысык көлдүн 3 шаарынын тазалоочу курулмалары жалпы оңдоодон өткөрүлөт. Каракол менен Чолпон Ата шаарына таштанды иштетүүчү завод салынат. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Данияр Жаныкуловдун аймактардагы текшерүүлөрүнө парламенттин депутаттары каршылыгын айтып чыкты. Аравандан шайланган Жалалидин Нурбаевди орун басар каралап, туура эмес маалымат таратып жатканы айтылды. Облус башчысынын орун басары айыл өкмөттөгү рейдте эл өкүлүнүн мыйзамсыз иштери ачыкталганын жүйө келтирип, депутат тууралуу президентке кайрыла турганын билдирди. Тасманы кабарчы узулантат. Бул жерде кыргыз тили кана. Орус мектебинде только орусча жазылсын деп кайсы мыйзамда бар? Ош облус башчысынын орун басары Данияр Жаныкулов кызматка келгенден бери алыскы айылдарда күтөөсүз рейдтерди өткөрүп келүүдө. Анда ооруканалар, мектеп жана башка мамлекеттик кызматтардын ишмердүүлүгү көзөмөлдөнүп, жыйынтыгында кызматынан кол жууган жетекчилер дагы болгон. Данияр Жаныкуловдун соңку рейди 26 апрелде YouTube'дагы жеке каналга айыл өкмөттү ээлеп алган Нурбаевдардын кланы деген аталышындагы материал жарыяланган. Анда текшерүүнүн жүрүшүндө аравандагы мыйзамсыз берилген жерлер аныкталганы ачыкталып, депутаттын жана анын туугандарынын аты аталган. Биз ошол жерге райондук деңгээлде комиссия түзүлдү. Атайын келип, ошол маселенин териштирүүнүн үстүндө отурабыз азыр бүгүнкү күндө. Орун басардын текшерүүсүн эл өкүлүнө болгон кароолоо жана жалган маалымат экенин жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Акылбек Түмөнбаев баштаган бир катар эл өкүлдөрү айтып чыгышты. Данияр Жаныкулов эл өкүлүнүн жеке аброюна шек келтиргенин айыпташты. Айрымдары орун басардын жасап жаткан иш аракетинин чын төгүнүнө карата комиссия түзүүнү айтса, айрымдары борбордук бийлик тезинен комиссиясыз эле жооп алып келүүнү сунушташты. Мындан улам Данияр Жаныкуловго карата чара көрүү тууралуу протоколдук тапшырма берүү боюнча Талант Мамытовго кайрылышты. Жалалидин Нурбаев Ош обласынын ыйгарымдуу
өкілінің орынбасары bir bala. Өзіңіздер соцсеттен көріп атасыздар. Ошол Нурбаевтың кланын аштық деп ошол өзі блогер болып алған ба, же YouTube жылдызы болып алған ба билбейбиз. Депутаттың укугун бузуп, ошол bir баягы буйрук менен зам губернатор болып иштеп аткан жигит депутатыбыздын баягы моралдык укугун, ошол элдин укугун бузуп атат да, эл тарабынан шайланып келген. Бүтүндөй bir парламент бийликтин бутагы bir зам губернаторга комиссия түзөбүзбү? Менимче кереги жок. Алмаз Акынжанович, маселени иликтеп туруп, сиз бүгүн кечке чейин ушул жерден бизге так жоопту берип коюңуз. Анткени, урматтуу кесиптештер, эң жогорку бааны эл берет. Жалалидин Нурбаевка эл 3 жолу баасын берди. 10 миңден көптөгөн добуштарды алып жүрөт. Бир сом акчасын кетирбей, аравандан биринчи орун менен шайланып келди. Мындан өткөн баа барбы? Эл тандады. Данияр Жаныкулов 9 айдан бери Дубандын бардык аймактарында элдин арызынын негизинде текшерүү жүрүп келгенин айтат. Рейдтин жыйынтыгында одоно мыйзам бузуулар ачыкталып, кызматтан кеткен жетекчилер четтен чыгарын билдирди. Көзөмөлдүн жыйынтыгында жеке тарапка мыйзамсыз өтүп кеткен гектарлаган жерлер мамлекетке кайтарылганын ырастап, айылдагы жемкорлор тынымсыз текшерүүгө алына берет деп токтолду. 30 жылдагы болуп келген өзүм билемдик жеп ичүү элдин ырыскысынан курсактарын өйдө коюп, ошо өздөрүнүн чөнтөктөрүн кампайтып курсагын тойгузуп жүргөндөрдүн бардыгына бөгөт коюп, ошол жердеги Ош облусундагы элдин карапайым элдин жашоо шартын жакшыртасыңар деп койгон милдет. Биз ошол милдетти гана аткарып атабыз. Бул жерде эч кандай жеке кызыкчылык же жеке таарыныч, башка эч нерсе жок. Себеби мен Ош облусуна мына жана да айттым, жаңы ушу 8-9 айдын жүзү болду. Мен бул жерде таанышым дагы жок, бирөөгө таарына тургандай, тууган уругум дагы жок. Мен коргоп же башка жерге кызматка апарып кое тургандай. Мен президенттин койгон тапшырмасын гана, губернаторубуздун койгон талабын гана мыйзам чегинде аткарып атат. Жалалидин Нурбаев 2014-жылдан тартып Алинаров айыл өкмөтүн жетектеп турган. Президенттин өкүлүнүн орунбасары дал ошол учурдагы мыйзам бузуулар тууралуу президентке, өкмөт башчыга жана прокуратурага кайрылуу даярдап жатканын билдирди. Аймактагы 300 гектар жер чет өлкөлүк бир фирмага ижарага берилип, алар жер кыртышын бузуп күмөндүү өсүмдүк эгип келгенин айтты. Айыл өкмөттү эл өкүлүнүн туугандары басып алганы анык экенин кошумчалады. Жалалидин Нурбаевдин туугандарынын бардыгы жүрдү ошол жерде. Айылдык кеңештин төрагасы Розали Кудайбердиев деген жигит Жалалидин Нурбаевдин бир тууган энеси. Ал айылдык кеңештин төрагасы болгон, Жалалидин Нурбаев айыл өкмөт болгон. Эки бир тууган бир айыл өкмөттө отуруп, каалаганындай калчашканда айыл өкмөттүн ичинде. Ошол айыл өкмөттүн ичинде иштешкени бар, куда сөөгү, тайкеси, жээни, анан ошол жерге мен эл үчүн деп ишканаларды ачтым дейт. Ошол эл үчүн деп ачкан ишканалардын бардыгында Нурбаевдер иштейт. Бул окуя парламентте кесиптештери тарабынан көтөрүлүп, бирок Нурбаев жеке өзү үн каткан жок. Кече айылдын айрым тургундары Жаныкуловдун текшерүүсүнүн негизинде кызматтан алынган айыл өкмөттүн орунбасарын кайрадан ордуна коюуну талап кылып чыгышкан. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Жогорку кеңеште 27 апрелде элдик депутаттар тобунун сунушу менен мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдорду жана улутташтырылган объектилерди башкаруунун натыйжалуулугун иликтенген убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Ушул айдын ортосунда элдик депутаттар тобу бул маселени караган жана анда жыл ичинде бир дагы мамлекеттик мүлк менчиктештирилбегени белгилүү болгон. Анда мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мындай ишканалар былтыр жалпысынан 11 миллиард сом киреше тапканын билдирген. Анын басымдуу бөлүгүн Манас эл аралык аэропорту, Кыргыз Алтын, Кыргыз Нефтгаз жана Альфа Телеком берген. Былтыр май айында президент Садыр Жапаров мамлекетке караштуу мүлктөрдүн көбүн сатууну сунуштаган жана менчиктештирүү жараянын 1 жылдык ичинде аягына чыгарууну тапшырган. Мамлекеттин менчигиндеги мүлктү сатуу, ижарага берүү, конфискацияланган объектилердин базасында бюджетке киреше алып келүү милдетин мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аткарат.
Ушул жылдын 3 айында жогорку кеңеште камсыздоого бюджеттен 114 миллион 30 миң 500 сом сарпталды. Мындай маалыматты Каржы министрлигинен билдиришти. Ошону менен бирге тиешелүү бөлүмдөр тарабынан ай сайын жарыяланган кассалык пландарга ылайык январь-март айларында парламенттин аппаратынын чыгашалары 93 миллион 115 миң 600 сом, ал эми жалпысынан жогорку кеңештин иш башкармалыгы жана гаражын кошкондо 120 миллион 843 миң 100 сом пландалган. Кошумчалай кетсек, жогорку кеңештин чыгашаларынын эң көбү эмгек акы. Айлыкка бюджеттен түшкөн каражаттын 68% жумшалды. Ошентип 3 айда жогорку кеңеш эмгек акы төлөөгө 77 миллион 595 миң 500 сом коротту. Пандемиядан кейін ишкерлигиңизди колдоого пайызы төмөн насыя алсаңыз болот. Бүгүн Ош шаарында финансы министрлигинин кызматкерлери пайызы төмөн насыялар менен тааныштырды. Анда жеке жана финансылык жакты шашылыш колдоо программасынын насыялык каражатынын берилүү шарты талкууга алынды. Каражат 6% менен 11 коммерциялык банктарда берилүүдө. Жыйында ишкерлер мындай кредиттерди алууга кезек келбей, мурунку эле бюрократия система уланып жаткандыгына нааразычылыгын билдиришти. Ишкерлерди колдоого алган насыялык долбоорлордун жалпы наркы 100 миллион долларды түзөт. Эки категорияга бөлүнгөндө ичинде ишкерлер, жеке ишкерлерге берилет. Биринчи категорияга жөнөкөй тилде айтканда патент аркылуу иштеген ишкерлер кирет. Жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейин жана салык мыйзамдарына ылайык иштеген ишкерлер кирет. 250 миң сом каралган максималдуу суммасы. Экинчи категорияга 1 миллион сом максималдуу суммасы каралган. Ал категорияга жеке ишкерлер кирет жана юридикалык жактар салык мыйзамдарына ылайык иштеген жана жылдык жүгүртүүсү 30 миллион сомго чейин 30 миллион сомдон ашпаган. Каракол шаарында коронавирус илдетин аныктоочу лаборатория ачылды. Ага саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, дарыгерлер катышты. Лаборатория заманбап жабдыктар менен жабдылып, күнүнө 800гө жакын анализдерди текшерүүгө даяр. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. 30 бөлмөгө ылайыкталган бул лаборатория заманбап жабдыктар менен толукталды. Аппараттар өз талаптары менен ар бир бөлмөгө жайгаштырылды. Лаборатория таза жана кирдеп 2 зонага бөлүнөт. Чистый зонада только биякта иштеген персоналдар жүрөт. Грязный зонада болсо кийинип алып, өзүбүздүн халаттарыбызды кийип алып, чепчиктерибизди кийип алып, обувьтарды бүт баарын алмаштырып, ар бир зонада кийим алмаштырып, ар бир зонада өзүнүн выделение РНК, мастер, микс деп бөлүнөт. Бул жерде обработка результатов болуп, ошолордун бардыгын ар бирөө өзүнчө комнатада жасалат. Ар бирөө өзүнчө мондай бокс биологической безопасности деп коет, ушундай бокстарда жасалат. Ошондой эле лабораторияда 96 анализди бир убакта даярдаган эң кымбат Россиядан чыгарылган заманбап аппарат да бар. Бул жабдык анализдерди так 1,5 саатта даярдап берет. Бул аппарат ошол лаборатория менен чогуу проект менен келген. Биз бул жердеги оборудованиялардын бардыгы бизде эң кымбат аппарат болуп, ошол ДТП эсептелет 26 миң доллар турат. Вирусологиялык лабораториянын ачылышына саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Ал COVID-19 аныктоо эми бир топ жеңилдей тургандыгын айтты. Буга чейин анализдер Бишкек шаарына жөнөтүлчү. Мындан улам коронавирус инфекциясын аныктоо ылдамдыгы төмөн болгон. Учурда Кыргызстанда мындай лабораториялар 10 аймакта курулууда. Экили лаборатория болгон, башка лаборатория жок болуп, ПЦР-тести бир жерден экинчи жерге жеткириш үчүн 5 сааттап, 6 сааттап жеткирип, андан кийин кылгандан кийин ПЦР-тесттин анализи бир 2 күн, 3 күндө келип атты. Атыги положительный же отрицательный жанында жатып, положительный болсо бүт баарына жуктуруп атты. Ошолордун баардыгын биз ойлонуп туруп, ушундай азыркы кезде кийин дагы ковид деген дагы эле жүрө берет, башка штампы чыга берет. Ошондо мурдакы 20-жылдагы каргашалуу юнду кылбаш үчүн медиктердин баары биздин правительство дагы жардам берип,
мен сурагандардын акчаларынын баарын берип эле ушинтип атышат. Имараттын жалпы аянты 280 чарчы метр, 14 миллион 865 миң сомдон ашык каражатка курулуп, 3 ай аралыгында бүткөрүлдү. Ысык көлдө өнүктүрүү фондусу тарабынан 1 миллион 200 миң сомго саркынды суу системасы жасалды. ПСР лаборатория Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу каржыланып, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан салынып берилди. Бул типовой проект менен салынды. Мунун ичинде бүт режимге талап кылынган бөлмөлөрдүн бардыгы бар. Персоналдарга толугу менен шарт түзүлгөн душовойлору, ички санузылдары, жанагы кымбат оборудованиялар ушул эле проекттин алкагында келип коюлду. Жана ДТ амплификатор деп коебуз. Бул жерде проподготовка кылып койгондон кийин ошол жерде 4-5 саатта анализди жасап чыгарып компьютерге чыгарып беришет. Лабораторияда 2 вирусолог, 1 санитарка иш алып барууда. Учурда чет жерге кетип жаткан жарандарга ковид илдетин аныктоочу анализдер чыгарылууда. Анализдер 4-5 саат аралыгында даяр болот. Ошондой эле алдыда борбордо дагы башка анализдерди аныктоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрү белгиленди. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Жортонов, Ысык Көл облусу. Зордук зомбулукка кабылган жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга акысыз психологиялык жардам көрсөтүлдү. Ош шаарынын мэриясына караштуу үй-бүлөгө жана балдарга жардам берүү борбору ачык эшиктер күнүн баштады. Акыркы учурда болуп жаткан коомдогу терс көрүнүштөрдү алдын алууда социалдык көмөк көрсөтүү негизги багыт. Иш-чара туурасында кийинки тасмада сөз болот. Ажаркын Салиева үй-бүлөгө жана балдарга жардам берүү борборуна 6 жашар кызына жардам алуу максатында кайрылгандардын бири. Кызын 1 жыл мурун унаа сүзүп кетип, бир жак көзүнөн жана бир бутунан жараат алган. Олуттуу жабыркагандыктан учурда тийиштүү адистердин жардамы өтө маанилүү. Азыркы тапта кызы калыбына келүү процессинде экенине токтолду. Невропатологдо очотто туруп калдык эле. Машина уруп кетип, бир аз жабыркап калып кызым ошо. Оң жагы атсталыйраак болуп калып атат да. Үмүт болуп атат, мындай время, убакыт керек деп атат да. Убакыт керек экен. Борбордо социалдык педагогика, психология, балдардын укуктарын коргоо менен алектенген адистер, юрист жана логопед адистери иш алып барышууда. Алардын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген аутизм жана Даун синдрому бар, турмушта оор кырдаалды баштан өткөргөн балдар менен иш алып барган дефектолог да бар. Бул кызматтардын баарын келген кардарлар акысыз ала алат. Негизинен балдар мындай сулуулук, жомок, оюндар, музыка, сүрөт, фантазия, чыгармачылык дүйнөсүндө жашаш керек. Ошондо балада өнүгүү жакшы болот. Дефектологдун ар бир сабагы бул ошол таанып билүүчүлүк, ой жүгүртүүсү, таанып билүүчүлүк жөндөмүн, музыка жана гимнастиканын ар кандай түрлөрү менен өткөрүлөт. 72 үй-бүлөнү даярдап, жана асырап алган ата-энелер. Жарыяланган бир жумалык ачык эшиктер күнү калыбына келтирүү, психологиялык жактан жардам берүү, турмуштун оор кырдаалына кабылган жарандарга, балдарга ар тараптан колдоо көрсөтүү багытында иштерди биргеликте алып кетүү боюнча пикир алуулар орун алат. Ага клиникалардын дарыгерлери, социалдык педагогдор чакыртылган. Негизги максаты зордук зомбулукка, илдетке кабылган балдарга, жарандарга учурда биргеликте жардам берүү болуп саналат. Ошолордун бардыгы аларга келген жана адамдарды жапа тырмак иштейлик, бизге перенаправление кылсын, бизге жолтоо көрсөтсүн, биз аларга жиберелик деген максатта ушундай ачык эшиктерди өткөзүп жатабыз. Кээ бир келген жарандар бир эле процедура менен кете турган болот да, баягы жеңил деп коет, мисалы үчүн психологко кайрылса. Көбүн эсе долгий процесс деп коет, узак мөөнөткө алышат. Себеби дегенде биз реабилитация кылабыз. Терапия, реабилитация бул кыска мөөнөттө болбойт. Аталган борбор Гидней Борс жана ЮНИСЕФ эл аралык кайрымдуулук уюмунун техникалык колдоосу менен ишке ашкан. 2018 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ал аралыкта 9210 жаранга ар кайсы багытта кеңештер жана жардамдар көрсөтүлгөн. Эң көп психологиялык зомбулук боюнча кайрылгандар түзгөн. Борбор мындан сырткары бала багып алуучу үй-бүлөлөргө 2 атаптан турган окууларды өткөрөт. Айганыш Туратбек кызы, Габила Иргашев, Ош ТВ.
Өлкөдө зордук зомбулуктун алдын алуу жана гендердик теңдүүлүк боюнча теңдик нуру демилгеси менен жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы боюнча маалымат берилди. Миссия демилгеси 2 пилоттук Ош жана Нарын облустарында катарлаш өткөн. Анда мамлекеттик өкүлдөрдүн, көз карандысыз эксперттердин жана жарандык коомдун өкүлдөрү кыздарга жана аялдарга карата зордук зомбулукту азайтууга багытталган мониторинг жүргүзгөн. Анын натыйжасында үй-бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу, зомбулуктун бардык түрүн жок кылуу, анын чечүү багыттары көрсөтүлгөн. Долбоор Бириккен Улуттар уюмунун жана Евросоюздун колдоосу менен жүргүзүлгөн. Белгилесек, теңдик нуру демилгеси Кыргызстанда 2020 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Прежде всего я хотела бы рассказать. Биздин программа мамлекеттик органдар жарандык коом менен биргеликте ишке ашырылууда. Саясат жана мыйзамдар, институттарды ар кандай деңгээлде бекемдөө, зордук зомбулуктун алдын алуу, зомбулуктан жабыркагандарга кызмат көрсөтүү, сапаттуу маалыматтарды чогултуу жана аялдар кыймылын жана жарандык коомду колдоо жаатында чаралардын комплексин камтыйт. Влияет на улучшение качества жизни девочек. Илимдеги изги кыздар келечектеги кубаттуу өлкөнү кура алат. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде илимдеги кыздар долбоорунун алкагында STEM фестивали уюштурулду. STEM фестивалына 14-17 жаштагы өспүрүм кыздар катышып, келечектеги кесиптик мүмкүнчүлүктөр менен таанышты. Илимди, техниканы, технологияны жана искусствону өздөштүргөн кыздар өз ийгиликтери менен бөлүштү. Салтанатта өспүрүм кыздар арасында STEM багытын жайылтуу менен менторлордун тажрыйбалары көрсөтүлдү. Мындан тышкары жалпы мектеп окуучулары менен кенен аянчада баарлашуу орун алды. STEM тармагы боюнча адистиктерди жаш муунга тааныштыруу жарманкеси уюштурулуп, устат шакирт ийгилиги чагылдырылды. Долбоордун алкагында бүгүнкү күндө Ош шаарында 80 окуучу кыздар жалпы республикалык тестке акысыз даярданууда. Илимдеги кыздар өлкөдөгү окуучу кыздарды STEM багыттарына кызыктыруу максатын көздөйт. Долбоордун алкагында технология, илим жана маданият тармагында ийгилик жарата алган 160 айым 5 ай бою Бишкек, Ош, Чүй облустарынын мектептеринин 7-10 класстарындагы 1326 окуучу кызга менторлук кылган. Билим берүү жана илим министрлиги менен тыгыз иштейбиз. Алар биздин биринчи партнерубуз, негизги партнерубуз. Алар ошо 81 мектепти тандап беришкен. Ош шаарынан 16 мектеп, Кара Суу районунан 4 мектеп. Андан соң биздин жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо деген дагы компонентибиз бар. Былтыркы жылы 200дөн ашык кызды даярдап, 205 кызды даярдадык эле так айтканда. Ошонун 197си жогорку окуу жайларына өтүшүп, биздин максат андан дагы жогорку окуу жайына өткөн дагы жетишкендик, бирок ошонун 70тен кем эмес пайызы ушул багытты, STEM багытын тандоо. Көз карашым жана ошондой эле ичимде сезимдерим, ойлорум 100%га өзгөрдү. Себеби дегенде бул STEM долбоору аябай кыздарды колдогон долбоор. Бул STEM долбоорунда робототехника жана ошондой эле космостук жана илим, жалаң гана илимге байланыштуу. Мисалы үчүн бизде илимдер бар эмеспи? Биология, химия, физика, информатика сабактары. Мына ушул сабактарды мектеп убагында гана аябай мындай жакшы өнүктүрүп, жакшы өздөштүрсөк, мына ошондо гана кийин окуу жайга барганда бул сөзсүз түрдө кереги тиет деп ойлойм. Бүгүнкү күнгө алынган кабарлар мына ушуларды түздү. Кадыр түн кечесин жакшы өткөрүңүздөр. Ал эми эфирдик жүрүштү Аалам жаңылыктары улантат. Саламатта калыңыздар.